Assalamu alaikum, урматтуу бийликтегилер. Азыр Кыргызстанда ушундай көйгөй жаралып атат. Көп эле кыргыздар, жарымыдан көбү Москвага, Россияга барып иштеп, орус номурду алып келишкен. Азыр орус номурдагы машиналар көп. Анан азыр 1 октябрдан токтотуп койсо, акчасы жоктор кыйналып калып атат. Ошон үчүн ушул номер маселесини 6 айга дагы созуп берсеңиздер, узартып берсеңиздер. Майга чейин бул 50.000 табыш деген оңой иш эмес да. Мисалы үйдө үй бүтпөй жаткандар көп. Мына биздин дарбазабызда эле жок. Мен мисалы күйөөмө ооруп калган, ар 6 айдагы леченияга кетет. Ошол сыяктуу проблемалар өтө көп. Эми элди ойлогондон кийин элди дагы кичине ушул жагын эсепке алып, ушул нерселерди узарттырып берсеңиздер, сураныч 6 айга узарттырып бериңиздер. 50.000 табыш оңой болбой атат. Айныкса ооруп калгандарга. Болбосо бизге окшоп мына дарбаза кура албай, үйүн бүтүрө албай ооруп жаткандарга бекер өткөрүп бериңиздер эмесе. Акысыз кыргыз номер бериңиздер, сураныч эмесе. Эми элдин жашоосу ошончолук эле оңой эмес да. Мына жарым-жартылай үйдү бүтүрбөй жатып эле, бул жакта строй материалдар дагы өтө кымбат, тамак аштан ашпай калат кээде. Эми оорукчан адамдарга дагы кыйын болуп атат. Дары-дармектер дагы кымбат. Элди ойлогон эч ким жок болуп атат. Эми ушул проблемалар чечилбей жатып эле, мынакей орус номердин проблемасы чыгып атат. Эми ону 50.000 алмаштырат экен. 50.000 каяктан табабыз? Мынакей бар дарбазалар курулбай жатса, мына дөңдөр алынбай жатса, бардыгы акчага келип такалып атат. Эми элдер дагы кыйналып атат да. Акча табыш кыйын, бардыгы кымбат. Кымбатчылык болуп аткандан кийин кичине элдин бир жагыны орун колдон, жеңилин жерден алыңыздарчы, сураныч. Ушуну узартыңыздар. Анан дагы тырмап жатып акча табышат элдер анан кийин. Анан алмаштырат акырындан. Сиздерден сураныч, ушул нерсени чечип бериңиздер. 1 октябрь деп эле 1 октябрдан кыскартырып койбоңуздар. Машина минбесе дагы болбойт, жол алыс. Оор жүктөрдү көтөрө албайбыз. Мына акыбал ушул. Эчтеке жумушубуз бүтпөй отурабыз мынтип. Эми бул машина дагы запрет болсо, анда жөө басышка дагы давление көтөрүлүп кетет. Оорукчан адамдарбыз. Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр.